Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү тема бул Ыбрайым келишимдери. Ал деген эмне үчүн Ыбрайым келишимдери деп аталган, ушул боюнча кичине сөз кылалы. Жана Иран согушунун себеби, ушул Израиль Иран ортосунда болуп аткан согушун, азыркы болуп аткан ысык фазадагы болуп аткан согушунун себебин карайбыз. Кез бала Хамас хусилердин ролдорун да карайбыз да, кандай эмне болгон. Албетте бул нерсе дисклеймер, динден ары. Дин менен биз негизи ушул жерден талкууларды жүргүзбөйбүз. Бул таза эле геосаясат, согуштук технологиялар, саясат боюнча ушундай сөз кылабыз. Анан экономиканы албетте тийишип өтөбүз. Анан негизи эмне деген келишим? Негизи Авраам келишими 20-21 жылдары кол коюлган Израиль менен араб мамлекеттеринин ортосунда мындай мамилелерди жөнгө салуу, жылуулатуу жана мындай нормалдаштыруу десе болот да, мындай боюнча бир катар келишимдер. Алардын баягы эмне үчүн Ыбрайым келишимдери деп аталат? Анткени баба Ыбрайымга тиешелүү, бул деген бүт еврейлердин, арабтардын, ушул жакынкы чыгыштагы жашаган элдердин ата бабасы деп эсептелинет да. Негизи бүт баары баягы Ыбрайымдык диндерге тиешелүү деп аталат да. Ушуну Ибрайым пайгамбар бүт мусулманчылыкка, христианчылыкта жана иудаизмге тиешеси бар деп айтылат. Баарында тең ушул Ыбрайым пайгамбар бар. Аны негизи түзгөндө ага мындай чоң салымын кошкон адам бул өзү Дональд Трамп болгон. Дональд Трамп ошо Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүп, Бахрейн жана башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, ушундай кандайдыр келишимге кол койдурганга чоң шарт түздүргөн. Дональд Трамп айткан, мен чыгыштагы согушту токтотом деп. Экинчи срокко мен алсаңар, такыр токтотом деген болчу да. Анан ошол ким качан кол койгон карасак, 20-жылдары 13 августта АКШ ортомчулугу кылган нормалдаштыруу боюнча алгачкы жарыяда Израиль жана Бириккен Араб Эмираттары келишимге кол коюшкан да, мындай кандайдыр бир шилтеме беришкен. Ошол кезде баягы Бириккен Араб Эмираттар, билесиңер, бул дүйнө жүзүнүн технологиялар өлкөсү деп айтсак болот. Дубай, билесиңер, дүйнө жүзүнүн технологиялык жана соода борбору десек жаңылышпайбыз. Борбор каласы дүйнөнүкү. Анткени бүгүнкү күнү ушул бүт инновацияларды мындай тестирлөө, даамын татып көрүү, иштетип көрүү, тажрыйба алуу бүт баары ушул Дубайда жасалат да. Анткени Дубайдын эмири, ушул Дубайдын негизи эмирлери, башчылары ушуга кандайдыр бир умтулган, ушуга жол алышты да. Согуштан ары, душмандар менен, душман сырттан табуудан ары, нефттен көз карандысыз алуу үчүн мындай кандайдыр ушундай иштерге бүт аракеттерин алып барышкан. Бүгүнкү күнү Дубай эч ким менен согушпайт, өзүнүн коргонунса коргойт, эч ким менен мындай кагылышпайт. Расмий түрдө Америка Коңшу Штаттарынын мындай тынчтык кандай келишимдерин түзгөн. Андан аз келгенсип Америка Коңшу Штаттары Дубайга кандайдыр бир ошол коопсуздук гарантиясын берет. Дубай өзү толугу менен соодага жана ошол инновацияларга багышталган. Дубайда бир нече көп нефт табылса дагы, Дубайдын 80% экономикасы толугу менен соодадан көз каранды, 20% экономикасы ошол күйүүчү майдан нефттен көз каранды. Ошол мисалы үчүн Сауд Аравиясы бир кездер баягы ички ресурстар министри ал айткан болчу, таш доору бүткөн себеби таштын бүткөнүнөн болуп келген эмес. Так ушундай эле нефть доорунун бүтүү себеби нефттин бүтүшүнө байланыштуу эмес деп айткан да. Бул айткан сөзү аябай акылдуу. Булар айткан да. Биз деген нефттин көзүн карай берсек эле эртең кедей болобуз деген да. Ошон үчүн нефттен сырткары инновацияларды өнүктүрүшүбүз керек да. Анан ошол Бириккен Араб Эмираттарынын дагы ошондой философиясы бекем иштейт да. Анан 2020-жылы 11-сентябрда Израиль менен Бахрейн ортосундагы келишим жарыяланган. Бахрейн мамлекети расмий түрдө ошол тынчтык келишимин Израиль менен түзгөн. 20-жылдын 15-сентябрында ошол Ыбрайым келишимине расмий кол коюу аземе болуп өттү. Ушу бир нече өлкө. Марокко 20-жылдын декабрь айында келишимге кошулду. Андан кийин 21-жылы январда Судан, аны менен кошо Мисир, аны менен кошо Иордания дагы кол коюшкан да. Санасак, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Судан, Мисир, Иордания жана Марокко ушул 6 өлкө Израиль менен жана АКШнын ортомчулугу менен
ушул Авраам же Ибраим келишимдерге кол койгон. Анан негизи ошо кол коюуда көрүп атасыңар ошол сүрөт ошол жерден Бахрейн тышкы иштер министри Абдулатиф бин Рашид Аль Заяни кол койду. Израилдин премьер-министри катышкан ошол кезде дагы Биньямин Нетаньяху. АКШ президенти Дональд Трамп албетте, Эмираттын тышкы иштер министри ошол УАЭ айтылат, УАЭнин Эмираттын тышкы иштер министри Абдулла бин Заид Аль Нахаян да. Ушулар кол коюшкандагы жана ушул кол коюшуп туруп алар ушул соодага киришкен болчу да. Кайсы келишим согуштун себеби болуп кетти де 7 октябрда. Эң негизгиси 2023 жылдын 7 октябрында билесиңер баягы Хамас Израилге кол салгандагы анан эң кызыктуусу Израилдин ичинде баары ойлоп жатышат ушу мунун баарын Биньямин Нетаньяху уюштурган деп ойлоп жатышат да. Орусия менен биргеликте жана Кытай менен биргеликте деп айтып атат. Чынбы калппы айта албайм да. Израилдиктердин өзүнүн ички иши, бирок алар айтып атышат. Негизи ошол күнү солдаттар айтып атышат, баягы чек арада турган бизге буйрук келди дейт, сменаңардан баягы приемка сдача кылбай, баягы башка жерлерге өтпөй кеткиле деп. Анан системалар өчүп калды дейт. Системалар өчүсө баары жайда деп сурасак, баары жайда деп айтып коюшту дейт. Анан ошондон кийин анан Хамас кол салды да. Анан булар айтып атышат, буну ким кылдырды? Ушу же жоопкерчиликсиз иш болдубу армия тарабынан, же ушул катайын саясий күчтөр чек арадагы бүт баягы коопсуздук системаларды өчүрүп салдыбы деп израилдиктер өзүлөрү сурап жатышат. Анан ошол себептен дагы бүгүн мисалы үчүн Биньямин Нетаньяху өзү Йозеф Галантты бүгүн эмес кече күнү болуп калат, жумуштан алып салды да. Анткени Биньямин Нетаньяхунун Йоав Галант менен болгон коргоо министринин башчысы да, Йоав Галант. Пикир келишпестиктер чыгып кетти. Анткени Йоав Галанттын ою боюнча ушул 7 октябрь 23 жылдын эмне болуп кеткени боюнча атайын комиссия түзмөк жана ал комиссия менен изилдөөлөрдү өткөзмөк азыр жана ошону өткөзүп сотко атайын баягы материалдарды бермек. Ага Нетаньяху каршы чыкты да. Ошол пикир келишпестиктен Йоав Галантты жумуштан алып салды. Демек, эгерде израилдиктер ушуну чын десе, балким чын, ким билет да. Бирок ушул 7 октябрдагы болуп кеткен иш, Хамастын Израиль менен кагылышуусу, так ушул Сауд Аравия менен 10 октябрда кол коюлмак да. Ошол Сауд Аравиясы ошол эле Ибраим келишимге 10 октябрда кол койсо, анда дагы аскерий союзга дагы караштырып атышкан иш-чараларды. Эгерде ошол нерсе болуп кетсе, анда Израиль менен Сауд Аравия дагы жакшы карым-катнашта болмок дагы. Ошондо сунни араб мамлекеттеринин жетөөсү эң бай, эң чоң, эң күчтүү мамлекеттер Израилдин мындай кандайдыр нормалдаштыруу иштерин алып барып өнөктөшү болуп калмак да. Ошого каршы иш болуп кетти го деп айтып атышат да. Эми себептер, спекуляциялар ар кандай. Келишимдин максаттары эмнеде болгон? Негизи Израиль менен Бириккен Араб Эмираттар ортосунда тынчтык келишими, тынчтык Ибраим келишимдери, тынчтык келишими жана Бириккен Араб Эмираттар менен Израиль мамлекетинин ортосундагы дипломатиялык мамилелер жана толук нормалдаштыруу келишими деп аталышкан. Бахрейн Израиль мисалы үчүн аталышы, документтин аталышы тынчтык, кызматташтык жана конструктивдүү дипломатиялык жана достук мамилелер жөнүндө декларация деп аталат да. Негизи максаттары эмне болгон да? Бул максаттары, бул келишим өзү тынчтык орнотот, соода орнотот, дипломатиялык карым-катнаштарды жөнгө салат. Кадимки эле кошунадай, мына тынчтыкта жашаган кошунадай болгон баягы келишимдер түзүлөт, коопсуздук, жалпы коопсуздук боюнча келишимдер түзүлөт. Анан кандайдыр бир деңгээлде бири-бирине кол салбастык келишим түзүлөт жана аскердик кызматташтык келишим түзүлөт да. Бул эмнени билдирет? Бул деген сунни мамлекеттер инновация менен алек болгон, соода менен алек болгон, байыган, эли жөнүндө ойлонгон, баккан, алдыга жылган ошо мамлекеттер, алар баягы согуштан арылбаган, согушка умтулган, кечке эле баягы жихад иштерин алдыга жылдырган, тынбаган, баягы өлтүрүүлөрдөн чарчаган мамлекеттерге каршы мына кандайдыр бир союз түзүлмөк да. Ал негизи келишимдер иштей баштады бүгүнкү күнү. Анан ким ушул келишимдердин автору болду? Негизи Дональд Трамптын администрациянын өзгөчө кеңешчилери Джаред Кушнер, Ави Берковиц,
жана ошол негизи Израилдин Кошмо Штаттагы элчиси Рон Дермер ошол зор калым кошуп, алар негизи ушул келишимди ойлоп табышты. Джаред Кушнер Иванка Трамптын күйөөсү, Трамптын күйөө баласы. Акылдуу адам дейт, өтө акылдуу адам. Негизи Трамптын биринчи шайлоодо жеңишине Иванка Трамп менен Джаред Кушнер чоң өбөлгө түздү деп айтышат. Анткени булар баягы Facebook'тан ачык маалыматтарды бөлүштү, баягы сатып алып же кандайдыр бир жол менен алып, ал маалыматтардан чоң анализ жүргүзүп, Трамптай атайын баягы Трамптын айта турчу сөзүн түзүп беришкен болчу да. Ошол Трамптын айта турган сөзү чын эле ошол америкалыктардын жүрөгүнө тийген болчу да, ошол Трампка жеңиш алып берген. Ал эми Берковиц болсо, бул деген өзгөчө бир адам, анын өзүнүн аябай чоң сапаттары бар. Ал деген араб өлкөлөрү менен тил табыша алды да. Ал деген араб өлкөлөрүнүн башчыларына мындай кандайдыр бир жол тапты да, жүрөгүнө жол тапты. Ал сүйлөшкөнгө кандайдыр жетишти. Ушул эки киши ушул Ибрайым келишимдерин түзүштү да. Кандай пайда берди бул нерсе? Ибрахим макулдашуулардын коопсуздукту жогорулатты ушул мамлекеттерде. Аны чындады. Байы Бириккен Араб Эмираттар жана Бахрейн ортосунда стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрдү, өбөлгө түздү аны өнүктүргөнгө. Анын коргонуу жана кибер коргонуу маселелерин чечти да. Дагы кандай пайда? Өзгөчө соода инвестиция алакаларын күчөттү жана бири-бирине инвестициялар кете баштады. Алгачкы жолу Израиль инновацияларды ошол мамлекеттерге сата баштады да, куралдарды сата баштады да. Андан сырткары дагы ошол мамлекеттер Израилге керек болчу ресурстарды сата баштады. Ошол бири-бирин байыта башташты да, аябай. Ошол нерсе аябай мындай жакшы аларга мындай мамлекеттердин бекемдөшүнө жана байышына, жарандардын байышына өбөлгө түздү. Жанында Израиль Хамас менен согушууда жаман мындай кан төгүлүп атат, элдер өлүп атат, кичинекей балдар өлүп атат. Өтө кырылыш да. Бул жерде болсо инновация, роботтор жүрөт, учуп аткан таксилер учат, баягы ракетный ранец менен элдер учат. Эң жогорку керек болсо чөлдөн жаан чыгаруучу технологияларды климат менен башкара башташты да. Эки аралыгында, эки ушул жердин аралыгында бир болгондо эле 100 километр да мындай айтканда. Албетте бул аябай кыйла жакшыртты экономиканы региондордо. Анан албетте бул нерсе соода пайдасын алып келди. Израилди байытты, араб баягы ошол келишимге кошулган араб мамлекеттерин байытты. Бирок ошол эле убакытта баягы башка араб өлкөлөрү аябай чоң критикалашты ушул Ибрайым келишимдерин. Анын мисалы үчүн Сауд Аравиянын башчысына өзүнүн эле туугандары өлүм мындай кандайдыр бир өлтүрөбүз дегенде өлүм болорун айтышты да. Биз сени өлтүрөбүз дегенде болчу. Ал айтып чыкты, мен Израиль менен тынчтык орнотуш үчүн мени бирөө өлтүргөн туугандарман деп ушундай кандайдыр дооматын айтып чыкты. Негизи ошо израилдик палестиналык карым-катнашты ошо согушту эч кандай тынчтытканга жардам берген жок Ибрайым келишимдери деп айтылууда. Дагы ушундай көп сындар айтылууда да бул. Анан негизи эгерде карап көрсөк, ошо бүт серепчилердин оюн жыйып туруп ойлоп көрсөк, эмнеге ошо 7-октябрь 23 болуп кетти да? Кээрлер айтат, согуш токтосо жихад акчасы бөлүнбөй калат деп. Дүйнө жүзү боюнча мусулмандар, аябай жүрөгү күйгөн мусулмандар Палестина үчүн акча берип турат. Ал акчанын эсеби менен согуш каржыланат. Иран дагы ага акча берип турат, анткени Ирандын саясий программасы бул Израилди жок кылуу. Эгерде Ибрайым келишимдерге араб мамлекеттеринин көбү, суннит араб мамлекеттер баары кол койсо, Сауд Аравиясы да кол койсо, анда дүйнө жүзүнүн мусулмандары тынчтыкты көрүп, акчаны жихадка бөлбөй калат. Ал деген эмнени билдирет? Ал деген негизи Иранда ички революция болуп кетет, анткени сырткы душман менен согуш токтойт. Согуш токтосо көптөгөн курал колдонулбай калат. Бул жерде тонналаган куралды топтоп алышты бүт ушул тараптарды. Согуш токтосо 200 000 аскер, бул Хамастын аскерлери, Хезболланын аскерлери маяна албай калышат. Хусит аскерлери да маяна албай, акчасы келбей калат да, жөн эле күнүмдүк жеген тамакка акча болбой калат, жумушсуздук болот. Албетте кээрлер айтышат, дагы ушул Израиль Темир Нур мурдакы видео бир чыгардым эле, Темир Нур деген лазердик система кылганы дагы Хамаска ушундай кандай кол салууга негизи Синвардын чечимине таасир этти деп. Анткени алар ойлошту, биз деген эгерде биз Израилди кез-кезден атып турсак дейт, ракеталар менен, град менен жана ошо минометтук снаряддар менен, анда Израилдин ичинде ушундай талкалоолор болсо, анда жихад төлөнө берет да, жихад каржыланат. Бирок эгерде ушундай Темир Нур пайда болуп, баягы снаряддар жана град ракеталары урулуп турса, Кассам ракеталары урулуп турса, ушундай ПВО менен, анда жихад төлөгөнгө, жихадка акча берген мусулмандар айтат,
кой силердин атакаңар натыйжалуу эмес экен деп акча төлөгөнүн токтотот деген ушундай ойлор дагы серепчилер айтып жатышат да. Анан акча түшпөй калса Хамас жана Хизбалла каржысыз калат. Анан ушул себеп дагы ошол Хамаска кол салууга кандайдыр бир мындай өбөлгө түздү. Ошон үчүн алар дейт Вагнерди жалдап дейт, ошол ГУР спецназын жалдап дейт Орусиянын, алардын да колдоосу менен ушул атаканы өткөрүштү деп айтышат да, төлөп акча төлөп бир топ. Анан Ирандын прокси армияларын карасак, бүгүнкү күнү Иран Хизбалла 100 000 кишини багат акчасы менен, анан сырткары жихад каржылаган мусулмандар. Алавиттерди багат, хусилер, алавиттер бул Сириянын бийлиги, Башар Асад да. Анткени Сирияда 5 миллион алавит, ошол 18 миллион суннитке каршы согушат, өз эли менен согушат. Бирок алавиттер өзү араб болгону менен алар шиялар да. Хизбалла да шиялар, хусилер да шиялар. Хусилер баягы бийликке, Йеменде бийликти алып алган шиялар, Йемендин көпчүлүгү сунниттер да. Хамас ушу Палестинадагы шиялар, палестиналыктар баары сунниттер, Хамас шиялар да. Анан Аль-Кудс деген баягы Ирандын өзүнүн атайын күчтөрү Иракта иштеп жатат. Ошол дагы Ирактагы шияларды бириктирген күч. Ушул Ирандын прокси армиялары бүгүнкү күнү ушул Израилге каршы согушуп атышат. Ушулар бүгүнкү күнү ушул эң активдүү согуш иштерин алып барып жүрүүдө да. Ушундай да, сүрөт ушундай. Ортодо кызыл Иран, кызыл кичинекей бөлүкчөлөр картада булар деген ушу шия кыймылдары, шия элдери. Калганы бүт жашыл өңдөгү бул бүт сунни мамлекеттер. Анын ичинде Кыргызстанда биз жүрөбүз, Уйгурстанда жүрөт сулар, ичинде Казакстанда жүрөт, ушул Татарстан баягы өзү да жүрөт, ичинде Кавказда жүрөт сунна мамлекеттердин арасында. Бүт баягы Сауд Аравиясы, Йемендин көпчүлүк бөлүгү, негизи Бахрейн, ошол баягы Бириккен Араб Эмираттары, ошол эле баягы бүт мамлекеттер негизи жашыл менен көрсөтүлгөн. Судан, Марокко, бүт ушул мамлекеттер бул сунна мамлекеттер, алар шияларга каршы мындай көз карашта да. Анан албетте ушул суннит мамлекеттер эч кандай бүгүнкү күнү баягы батыш өлкөлөрүнө мындай каршылыгы жок да, мындай кандайдыр жек көрүүсү жок. Албетте бар баягы конкуренция бар да, биз деген силер батыштар, силер бизден акылдуу эмессиңер, биз да силерден акылыбыз менен ашабыз деген ниети бар да. Биз мусулманчылыкты орнотобуз, биз деген ошол дайыма алдыда болобуз, биз силерге атаандаштык түзөбүз деген ниет бар. Бирок шияларда окшоп азыр жардыра калабыз, азыр өлтүрө калабыз, баарыңарды кырабыз, жихад болсун деген ой жок да ошолордо. Ошон үчүн ушул шия менен сунна мамлекеттердин көз караштары эки башка. Жана сунна мамлекеттери сеттик мамлекеттер менен батыш мамлекеттер, чыгыш мамлекеттер менен тынчтык келишимдерди жасоодо да. Ал эми шия мамлекеттер ал тынчтык келишимдерге өтө каршы чыгууда. Анткени эмесе анда баягы жалпы мусулмандардын жихадка бөлүнгөн акчасы бөлүнбөй калат деген сөз да. Эч кылса айтса эң негизги кеп бул жерде акча эле да, акча жана бийлик үчүн эле ушул нерселер. Таза эч кандай дин эмес, таза эле акча жана бийликке күрөш болуп атат да. Ошол үчүн эле бул нерсе болуп атат. Бул тынчтык келишимдер албетте бирөөнүн чөнтөгүнө ушул акчаны салат да. Ошон үчүн буга каршы ушундай иш аракеттер көрүлүүдө. Ошол теократиялыктар бийликтин 3 балына таянат. Бул сырткы душман, согуш жана өлүмдөрдүн тараганы жана жакырчылыктын тараганы. Эл жакыр болсо элден баягы шериттерди алыш, шахидтерди жасаш оңой. Өлүм канча көп болсо ошончо көп дагы шахидтикке даяр эл чыгат да. Сырткы душман болсо, сырткы душманды бирөө жарыяласаң, батыш болобу же ошол Израиль болобу, ошондо бирөөнү барып өлтүрсө болот да. Ушул эле теократиялар бул баягы аябай мындай радикалдуу, кандайдыр бир динге карманган, радикалдуу саясатка, динди саясат кылып туруп радикалдуу саясатка таянган өлкөлөр, ошондой эле алардын мындай маселеси турат да. Калган өлкөлөр болсо ушинтпейт, тынчтыкка карайт. Андан ары эмне болот? Негизи Израиль Ливанда баарын талкалап жатат. Ливан баарын талкалады. Израилге тынчтыкка келиш кыйын болуп калды. Израиль дагы тынчтык башталганда буу тарабынан, эл аралык коомчулук тарабынан соттун астына калат Израиль. Ирак тарабынан сокку даярдоодо азыр жакында ушул Иран жоопту кайтарат дейт Израилге. Биньямин Нетаньяху катчысы Иран тынччысы болуп чыкты дейт. Ушундай кызыктуу маалымат чыкты. Трамп президент болсо АКШ Израилге бир жуманын ичинде жардамды токтотобуз дейт. Андан ары тынчтык кылбасаңар, андан ары өзүңөр күнөөлүү болосуңар дейт. Анан сунни мамлекеттер Израиль колу менен шияларды алсыздандырууга аракетте жана Израилдин колу менен тынчтыкты орнотууга аракетте да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ким билет, ким негизи кожоюн, батышпы же чыгышпы? Менин оюм боюнча биякта аябай татаал суроо. Чыгышты да. Айтса болот ушул азыркы ситуацияны башкарган чыгыштар деп сунни мамлекеттер.
батышты да айтса болот, батышка да бул керек нерсе. Негизи бүгүнкү күнү ошо биздин араб өлкөлөрү менен биз суннит болгондуктан, сунна мамлекетибиз болгондуктан, сунна араб эмираттары менен дагы ишкерлик аябай кызуу өрчүүдө бизде. Араб мамлекеттеринин Сауд Арабиясы менен дагы. Алардан инвесторлор келет, Кыргызстандан сурайт, проектиңерди бергилечи, бизнес планыңарды бергилечи, силер кандай бизнес жасайсыңар депчи, биз акча кошкондо даярбыз деп. Ерлер инвестиция кылат да, ошол баягы тынчтык өрчүш үчүн бизнес жасаш керек. Миграциядан кайтыш үчүн бизнес жасаш керек. Биздин да мамлекет буйруса ошол бизнес жасаган ниеттеги мигранттарга акча бөлмөй болду. Ошон үчүн бизнес план түзүш керек да. Бизнес планды кантип жасаш боюнча кандайдыр бир ой жүгүртүүлөрдү үйрөнүш керек. Андай видео сабакты мен жасадым. Ушул QR код менен киргиле, же болбосо ошол сүрөттөмө бар, шилтеме бар, ошол шилтеме менен киргиле. Ошол видеолордон, видео сабактан кантип бизнес план жазганын үйрөнөсүздөр. Жазсаңар 2-3 күндө силерге инструкция кат келет да. Андай эмесе ошо каналды колдосоңор болот, өз ыктыярыңар менен таза эле. Силерде болсо кандай ойлор пайда болду? Комментарийлерди жазгыла. Ушул Ыбрайым келишимдерди кандай баалайсыздар? Силердин пикириңерге аябай кызыктармын да. Мага өтө кызык болуп атат да. Эмне дейсиңер? Ушундай келишимдер керек болчубу? Анан азыр Трамп утуп калабы, ким билет. Алдыйын ушуну улантам дейт да. Силер ага кандай карайсыздар? Пикириңер менен бөлүшкүлө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.